Саламатсыздарбы, урматтуу парламентти, өкмөттү убагында жетектеген коллегалар. Мен сөзүнүн башында ушу менин чакыруумду кабыл алып, бүгүнкү жолугушууга келип бергениңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылык билдирем. Муну мен элибиздин, мамлекетибиздин таадыгына кайдыгер эмес экениңиздерди өзү ошону түшүндүрүп турат. Сиздердин ар бириңиздерди мен жакшы билем. Сиздердин өзүңүздөрдүн мамлекетте жана коомдо өзүңөрдүн ордуңар бар. Сиздерди абдан урматтап сыйлайбыз. Сиздердин позицияны ар дайым урматтап келгенбиз. Мына көпчүлүгүңүздөр менен үзөңгүлөш, пикирлеш, кесиптеш дагы мына болдум. Эми бүгүнкү чакырган максатыбыздын эң бири бул ошо өлкөдөгү урматтуу, таасирдүү, саясий салмактуу адамдарды бир аянтчага чогулуп, сиздер менен ой пикир алмашайын, сиздердин ойлоруңуздарды угайын деген мына максат менен сиздерди чакырып атабыз. Убагында бардыгыңыздар өкмөттү, парламент жетектеп, бардыгыңыздардын программаңыздар болгон, ой максаттар болгон, көбү аткарылды, кээ бир убакыт жетпей аткарылбай калган дагы көп иштер бар. Айта турган мына сөзүңүздөр бар, ошону ал дедик. Анан биздин мамлекетте мына келечекте сырткы дагы, ички дагы саясатта абдан көп чакырыктар бизди күтүп турат. Ал боюнча ой пикир алмашалы дедим. Сиздер эми өлкөбүздүн турмушунда активдүү ар дайым катышып жүрөсүздөр. Мен бардыгыңыздарды билем. Элдин арасында жүрөсүздөр, ар кандай саясий күчтөр менен жолугасыздар, топтор менен жолугасыздар. Элдеки болуп аткан ойлордун бардыгын, сөздөрдүн баарын билесиздер. Сиз аралашканыңыздар эң туура. Анткени сиздер убагында өкмөт жетектеп, парламент жетектеп, эл сиздерден ар кандай акылды күтөт, сөздү күтөт, жол көрсөтүүнү күтүшөт алар. Эмне үчүн дегенде убагында сиздер иштеп, бир эле элге айтыш эмес, ушу мамлекеттин тарыхындагы бурулушчуларда сиздер эң чечкиндүү чечимдерди кабыл алып, биздин мамлекет саясатын чордонунда мына кайнап жүргөнсүздөр. Анан баардык жагынан сиздердин мол тажрыйбаңыздар бар. Анан бул олуттуу ресурсту биз өлкө үчүн сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Бул багытта биз мына айрыкча аппарат президентинен баш болуп, өкмөт жогорку кеңеш активдүү иштешибиз керек. Эми мамлекетибиздин өткөнү, бүгүнкүсү, келечеги бул эми бири-биринен ажырагыс түшүнүк. Мамлекетибиздин өткөнү, келечегине дагы биз баарыбыз тең ушунда отургандар жооптубуз. Эмне үчүн деген убагында иштегенбиз, иштеп атабыз. Ошо болгон маселелерди отуруп чогуу сүйлөшүп, кандай ойлор болсо айтып, бетме бет отуруп айтсак, биз мына ага даярбыз и аны ошондой сөздөрдү күтөбүз. Аны билесиздер, өткөндө биз улуттук өнүгүү стратегиясын кабыл алдык. 2040-ка чейин. Ошонун ичинде орто мөөнөттүү стратегияны кабыл алдык. 23-жылга чейин, мени мөөнөт күнгө чейин. Ал жерде биз толук талкууда болду, 1 жыл талкууда болду. Кабыл алгандан кийин абдан көп сунуштар түштү, 500дөн ашык. Айрыкча айтып кетким келет. Мына жогорку кеңеш депутаттары абдан активдүү катышты. Кабыл алып, бул ошо орто мөөнөттүгү стратегиябыздагы ишке аша турган маселе. Ал дагы мен ал толук ишенем. Мына буюрса ынтымак, биримдик, тынчтык болсо, анын баары тең ишке ашырабыз. Анан эми аны ишке ашырыш үчүн, ошо максаттарга жетиш үчүн биз өткөн тарыхты карашыбыз керек. Ал жакта эмне болду, кандай болду? Ошол тарыхтагы жакшы нерсенин баарын тең улантып, ошол азыркы стратегияда аны дагы ишке ашырсак, ошо туура болот деп эсептейм. Анан эми сиздер жакшы билесиздер, өнүккөн өлкөлөрдө, алыс кеткен өлкөлөрдө саясий элиталар өлкөнүн негизги өнүгүү боюнча, негизги принциптери боюнча бир ойго келгенде, бир пикирге келгенде, ошол мамлекеттер өнүгүүгө жеткен. Мына биз дагы биз эми отуруп алып бир жага эле кетели деп ойдо эмеспиз. Аларда деле талаш тартыш болгон, сын пикирлер болгон. Катуу аякыл ортого коюп, бир ойго келип, анан бир мега багытты кабыл алгандан кийин, анан кийин өнүгүү башталган.
Мына біз дағы Кыргызстандын саясий элитасы дагы бирибизди урматтап сыйлаганга, бири-бирибизди укканга, бири-бирибизди мындай конструктивдүү кызматташканга мына үйрөнүшүбүз керек. Кандай туура ой болсо, туура маселе болсо, мамлекет эл үчүн керектүү маселе болсо, аны биз Жогорку Кеңеш, өкмөт, аппарат президент, жергиликтүү бийлик анын баарын кабыл алып, аны ишке биз ашырышыбыз керек. Азыр эми Кыргызстанда билесиздер, баардык саясий, коомдук саясий күчтөр катышып чече турган көйгөйлүү, жолооттуу маселелер көп. Сиздер мына ушул маселелерде данакерлик вазифаны аткара аласыздар деп мен терең ишенем. Мына биз даярбыз. Бардык жарандык коомду, саясий күчтөрдү, мамлекеттик органдардын ортосунда диалогду, кызматташтыкты мына жасаганга, аткарганга биз даярбыз. Анан биз деле мына жеңил пиардан алыспыз. Пайдасыз, мамлекет кереги жок, чыт чатактан алыс болобуз. Андайга көңүл да бурбойбуз, карабайбыз. Бирок сын пикир алышканга биз даярбыз. Мен деле өлкөдө бар жакшы деп айта албайм. Антип айткандарга да ишенбейм. Өлкөдө проблемалар абдан көп. Аны биз чечишибиз керек. Ал проблемалардын көбүн билебиз. Бирок ошолордун дагы чыгуу жолдорун сиздерде мына угайын деп бүгүн мына чогулуп турабыз. Дагы жок рахмат келтиргениңиздерге. Кандай курч маселе болсо дагы сиздер менен ийип отуруп түз кеңешкенге биз мына даярбыз. Кызыктуу идеялар болсо, пайдалуу сунуштар болсо, жазып алып, иш чара кылып алып туруп, ошону аткарганга биз мына даярбыз.